педофил айықпайды да. 99%-ын біз көрбей жатқандары да бар да. Жыныстық тәрбияны деле баланы 3 жаштан башлаш керек. Сенин трусыңдын алдын, майкаңдын алдын, ешкім қарағанға не имеет право, тигенге дагы не имеет право. Кроме мамы. Уже өзі бұл сексуальный орган болуп эсептелет да. Ошол улларды сыйлоо деген бул алар айткан нерсени кылуу эмес. Сен десе автоматически психологически теңелген сезет да. Бала деген жок деп айтканга үйрөнүш керек. Сиз тандайсыз да, или уулуңуздун кызыңыздын коопсуздугу, или сизге кул болгон киши баарыбызга кул да. Мен деген ушундайды чыдап койсом, кийин мага ушулар келет экен да жакшы нерселер депчи. Аны дагы аты эмне күнөөлүү. Уруп туруп анан өбөз кайра кечирим сурагансып. Мен айын журтум бар, анчалык кетпеш керек. Достор, салам, сиздер айкын видео подкастын көрүп жатасыздар. Сиздер Media Hub каналындасыздар. Бизде бүгүн конокто Нурбек Моңолов, сексолог, өзүңүздөр билгендей, өзүңүздөргө дайыма Инстаграмда көрүп жүрсөңүздөр керек. Көптөгөн ар кандай окуяларга өзүнүн оюн доктор катары өзүнүн кеңештерин берип жүргөн биздин коногубуз Нурбек Моңолов. Андан кийинки биздин дагы бир коногубуз Кариева Алтынай, психолог практик, көбүнчө жаш балдар менен психологиялык жактан практика жүргүзүп жүргөн айым. Биздин бүгүнкү талкуунун темасы, талкуунун негизги борбордук идеясы бул эме колумда абдан зордук зомбулук абдан көбөйүп кетти. Улам эле мен угуп атабыз, күндө эле бир жерде зордук зомбулук болгон болот, бирөө-бирөөнү зоруктап кеткен болот, бирөө-бирөөнү зоруктап жүргөн болот, кийин билинген болот. Ушундай көп окуялар болуп атат да. Семейный жалпы маалымат берүүчү каражаттарды карасаң эле эртеңден тургандан баштап кечке чейин бир кандайдыр бир окуялар болуп кетет да. Же болбосо бирөө попутка тосуп түшсө, аны артынан кубалап барып зоруктаганга аракет кылгандар болуп атат. Түм эле бир өзгөчө бир кандайдыр бир жапай коомдо жашап аткандайбыз да. Анан бизде мындай ой келет да, биздин коом ушунчалык ооруп калдыбы? Психологиялык жактан ооруду, же эмнеси жетишпей атат. Мындай дегенде ой бар экен, ошол эркектер зордук зомбулукка көп то есть көп катышып атканын себеби, зордук зомбулукту көп кылып аткан себеби жыныстык жактан алсыз. Ошон үчүн ушундай кыйноолорго барып атат деген ойлор бар экен да. Анан сиз доктор катары кандай ойдосуз? Эми мындай да, негизи мындай зордук зомбулуктар илгертен эле бар болчу да. Бирок мындай маалымат болуп чыгып калбачу. Уят деп эл кошуна колуң менен мындай жаап койчу да. Анан мындай жабылып калган информация болчу да. Азыр сиз айтып кеткендей, жанагы эл ушундай эркектер слабый болуп калдыбы, жыныстык жактан деп атпайсызбы? Ошол дагы мындай чындыгы бар, жыныстык жактан эмес, вообще эле эркектер таарынбасын, мен деле эркекмин дегенде кичине биз инфантильный болуп калдык да, именно биздин коомдогу эркектер мындай өспөй калдык да, морально өспөй калдык. Ошо жыныстык организмде өсүп болот да, өнүгүү да, бир өспүрүм кезден баштап жыныстык органдар формироваться этет, анан жыныстык ориентация формироваться этет да. Анан ошондон ары өспөй калды да. Анан зордукту ким жазайт? Зордукту деген бул слабый эркектер жазайт го. Ошо инфантильный, күчү, алы жетпеген, өзүнө ишенбеген, анткендеген өзү завоевать эте албайт да. Мындай жыныстык катнаш керек болсо, ухаживать этип атып, гүл берип атып, мындай мамиле түзүп атып, бул жыныстык катнашка барып өзүнүн жана жыныстык инстинкттерин, проблемаларын чечсе болот да. Анан слабый болгондуктан, өзүнө неуверенный болгондуктан, анан зордуктаган оңой да. Мындай кичинекей бала, особенно кичинекей алсыз, айта албаган ошондой жаш кыздарды же болсо күчү жок слабыйларга күчүн салган, күчү жеткен ошого барып атышат да. Эгерде эркек өзүнүн стержени бар болсо, күчтүү болсо, өзүнү взрослый сезсе, өзүнүн ухаживать эткенди билсе, буга мындайча айтканда башка жол менен деле бармак да, жыныстык катнаш керек болуп атсачы. Анан экинчи чоң проблема бул безнаказанность болуп атат да. Биздин судебный система, закондор деле ушул эле закондор бизге иштеп берсе, анткени педофилдер мурун деген байкасаңар, зордуктаган болобу, педофил болобу, жана түрмөгө түшсө, бир не только закон менен, но түрмөдөн дагы проблема болот деген бир маалыматтар болчу да. Азыр ошол дагы эми мен угуп аткан маалымат андай такпы эмес билбейм. Педофил болобу, ким болобу, түрмөгө түшкөндө деле мындай жана откупаться этип да, өзү признаваться этип, зонага түшүп алып туруп, анан аякта сказкада жашайт экен, анан деген жанагы эмне деп коет эле, колония поселение да, практически бош эле жүрөт экен да, айына бир жолу жанагы милициялардын эмелерге отмечаться этип коюп, какой-то взносторун төлөп коюп жүрө беришет экен да. Анан педофилия деген мындай да, 99 практически 100% рецидив болот, 100% кайталайт.
Педофил айықпайды да. Тут бесполезно аны бірдеме қылғанша, ал айықпайды. Түрмеден шыққандан кейін 100%. Просто көбі айтылбай қалып жатады, көбі білінбей қалады, көбі ұят деп жауап қойып жатады да. Айтылбай қалған біз бұл көріп жатқан не зордықтар. Анан еще 90-99%-ын біз көрбей жатқандары да бар да. Бұл ішіне көбейіп баратқан жаман көрініш болып жатады. Ну, статистика бар ғой ондай. Көбейіп жатады, азайып жатады. Психолог қатары же осы балдар көбірек қайрылып жатады же тескерінше. Андай статистика мен так билбейт экенмин. Мындай барбы деп жок. Бирок буга чейин айткандай эле, Нурбек байке айткандай эле, азыркы учурда мен оюмча технология заманына байланыштуу да көп маалыматтар сыртка чыгып атат да. Мурун деле бул болуп келген нерсе. Бул норма деп айткан эч кандай болбойт. Бирок зордук, зомбулуктун анын бул чыгып келиши болуп анын түпкүрүндө себебин караганда бул такыр мындай иштей турган нерсе көп убакыттан бери мындай келаткан нерсе. Анан кийин азыр биз мындай чара көрүп кичинекей балдардан баштап, мисалы үчүн жыныстык тарбияны деле баланы 3 жаштан башташ керек. Көбүнчөдө мындай оюндар 12-15 жашына баштаган, бул деген мындай керектүү учур деп жок, бул болбойт. Анткени ал учурда баланын маалыматы болот. Мисалы үчүн мен өзүм деле секс дегенди мисалы үчүн мен 6 жашында билчүмүн. Каяктан экен билбейм, бизде ойноп атып эле достор арасында балким, бирок менин маалыматым бар болчу. Видео ойночусуздар беле? Жок, эми азыр эстесем ошондой да 6 жашында билчүм, 12 жашта бала деген ал деген толтура маалыматты билет да. Ошондуктан 3 жаштан баштап бирок мындай сүйлөйт дегенде эле 3 жаштагы балага бир эле маалыматты берип салып эмес, бул деген систематикалык түрдө болуш керек. Бир жылда мисалы үчүн 2-3 жолу бул темада сүйлөп, мындай маалымат берип, атайын китепчелер бар, 3 жаштан башталган сексуалдык, жыныстык тарбия боюнча. Ошону мисалы үчүн 3 жаштан өтө бир мындай чоң эмелер бөлүнүп алат да, балдарда деген өзүнүн денесин изилдөө башталат. Кыз баладагы, эркек балада бул нормалдуу көрүнүш. Ушул учурда биздики мындай тыюу башталат да. Мындай бир ужас катары көрсөтүп коет да, өзүнүн денесин изилдегендечи, ой болбойт, кармаба, болбойт, бул деген сен жаман нерсе кылып атасың деп бир өзүнүн денесинен коркуп бир мындай жиркеничтүү мамиле болуп калат да, мен жаман нерсе кылдым окшойт депчи. Ошондон кийин эле биздики үстүнөн башталып кетет, баспа, турба, тияка барсаң сен аз бул сүйрөп кетет, тиги басып кетет деп эле коркутуулар эле болот. Эмне кыл басып аларын, эмне кыларын бизге айтпайт да, мындайчы. Жөн гана сүйлөшүүлөр жок биздечи. Жөнөкөй эле нерселер бул мындай ойлогондочу, жөнөкөй эле сүйлөшүү болуш керек. Балдар менен мындай ишеним мамилесинде болуш керек да. Балдар каалаган темасында, каалаган учурда келип ата-энесинен сураш керек. Биздики эмне? Ата-энесинен балдар коркот көбүнчө учурдачы. Айтышпайт. Мени урушат, урат, же болбосо телефонумду алып коет деп өтө мындай көп мындай эмелер бар, наказаниялар бар, Ал болбойт. Бала менен кайсы учурда биз мындай ачык сүйлөшүп, ачык маалымат берип, биз эгерде ата-эне айтпасак, ал деген башка жактан угуп алат баары бир. Угуп, түшүнүп көрөт, тем более жана подростковый периодда булардык эме деп коет да, интимно-личностная деятельность деп коет. Булар достору менен жакын мамиледе болгон учурда, ошо достору ата-энесинен да кичине өйдөрөөк болуп калат ошол учурдачы. Өткүл куракта. Анан жана өткүл курак жөнүндө айта кетет элем. Өткүл курак азыр деген 9 жаштан башталат. Мурункудай ол биздикиндей мисалы 15-16 жашта же 12 жаштан эмес, 9 жаштан бул 3-класста класста балдардыкы башталат. Жетилип баштайт. Ооба, жетилип баштайт. Мисалы үчүн мен өзүм мектепте иштейм. Азыркы 3-класста класста балдар такыр башкача. Бул дагы технология заманына мындай түздөн түз чечеси бар го дейм да. Анан айтарым дегеним, балдар менен сүйлөшүү зарыл. Ачык. Ата-эне сүйлөшкөнгө чейин мен ата-энелерге айтат элем, бир жолу айттым эле ушу. Атасыначы балдарыңар менен сүйлөшкүлө, 2 эркек баласы бар экен, сүйлөшкүлө десем, ал деген үйгө барып туруп, порно кино коюп берип коюптур. Мына депчи, көргүлө депчи. Анан тиги 2 бала сөзсүз түрдө андан да травма алышат да, буга чейин көрбөгөн атасынын жанына отуруп алып еще. Анан айтат элем, өзүңөр даярдангыла биринчи сүйлөшкөнгө чейинчи, маалымат алыш керек, кичине мындай бөлүшкөнгө чейин, жеке эле өзүңдүн тажрыйбаңды эмес, мындай ар түрдүү китептерди окуп, атайын адистерден сурап, барып, кандай сүйлөшсөм болот, эмнеден башташым керек деп. Анткени өмүр бою сүйлөшпөй туруп эле бир күн отуруп баарын айтып салсаң, бала дагы мындай даяр эмес болот да. Акырыңдан сүйлөшүп жүргүзүш керек. Жөнөкөй эле нерсе да мындай. Бирок ушул нерседе биздики эң базалык нерселерде мындай эме болуп атпайбы, проблема болуп атпайбы, сүйлөшпөйбүз биз. Жабык тема болгон сайын, канчалык жабык болгон сайын, ошончолук бул деген көбүрөөк учур болот.
Биз канчалык уят деген сайын сайын. көбөйдүбү мындай суроо көбөйдүбү мурунку заманга карагандачы ошо зордук зомбулук. Ачыкталганы көбөйдү. Ачыкталганы Ачык көбөйдү. болуп атканы азыр ооба, мындай фактты караганда ачык болуп атканы көбүрөөк мурдага караганда. Технология. Мурункудай эле бирок ачыгыраак болуп калды. То есть ошо оюбуз мындай эме болуп атат, ачыгыраак болуп калды, мурунда эле бар болчу, муну катылып жүрчү да. Анан азыр ошо безнаказанность болгон үчүн плюс мындай да ошо педофилдердин психологиясы мындай да. Мисалы ошо 13 жаштагы кызды деле зордуктап чыкпадыбы, новостьлер бир дордойдончу. Ошону деген кыз эмес болчу деп отмазка кылып атат да, уктум да, ал чынбы кыз эмес болчу да эмне болмок эле дегенсипчи, өзү каалап барды деп. Бул бала деген мына 16 жаш болуу, даже биздики бир 20-21 жашка өспүрүм деп коюшубуз керек да. Менин оюмча биз инфантилбиз да, биз жетишпейбиз, эрте мындай кечирээк жетишебиз да. Ал жыныстык мурун катнаш болчу экен. Это башка вопрос. Анткени кичинекей бала жооп бербейт. Кичинекей баланы алдап жыныстык катнашка катыша берсең, балага да жагышы мүмкүн, ал кичинекей балага деле жагышы мүмкүн. Это не значит, что ага жагып атса, сен аны менен жыныстык катнашка барышың керек. Анткени сен взрослыйсың, сен жооп бересиң, морально закондун алдынан сен жооп бересиң. Ал ошондой ойлошот да, ага мен жамандык кылган жокмун, ага деле жагып аткай деген бир идиотский психологиясы бар да. Ошол эркин дагы элге түшүндүрүп, мындай сабак катары түшүндүрүп турушубуз. Ооба, ушундай эле эмелер менен жана зомбулук көрсөткөн адамдардын негизи ар бир зомбулук көрсөткөн адамдын мындай оправданиясы болот да. Мен бул үчүн кылдым, өзү жеткизди же мындай кылды дегенчи. Бул инстинктивдүү бизде бар, ар бирибизде бар. Бул инфантилизм деп коем да, мен жетишпейт да, менде бул бирдеме кылды да, мен соктум да, мен жөнүнө соккон жокмун да. Мен зато мындай түздөлүп калды да депчи. Баласын дагы мен мисалы айланам, туугандарым бар, мындай сабаган нормальный көрүнөт да. Бул ненормально. Бул ненормально экенин түшүнүшпөйт да. Инфантилизм ушу билим жетишпегенсип да. Ошо билим деп айтып калбадыңызбы? Бизге мурда буга чейин бир талкуу болгон билесиздерби? Сексуалдык сабак өтүш керек мектепте деп. Десе бир канчасы чыгып алып, жок, болбойт эле, болбойт, бул кантип, ушул эмне деп чыкканбыз да жарымыбыз. Жарымыбыз ладно болсун дегенбиз. Анан мындай доктор катары сиздердин оюңуздар кандай? Ушул сабак өтүш керекпи же өтпөш керекпи? Сиз айтып атасыз, 9-класста уже балдар жетишет. Менин оюмча бул сабак садиктен башталыш керек. Садиктен 3 жаштан баштап кандай өтүш керек? Өтүш керек. Сөз түрдө бул атайын даярдалып өтүш керек. Жөн эле бул менин оюмча бул медициналык эмеден, гигиенадан башталыш керек. Мисалы үчүн кантип мындай уход кылыш керек дегенден баштапчы. Анан кайсыл жерге мисалы үчүн тийген болбойт, кайсыл жери бул өзүнүкү, кайсыл жер кандай функциялары бар депчи, мындай жөнөкөй эле базалык нерселерден. То есть бул сексуалдык жыныстык тарбия деген биринчиден бул анатомиядан эле башталат. Мисалы үчүн биринчиден эле эң башкы эле менин оюмча бул жыныстык органдарды аты менен айтуу. Бизде кандай апчу дейбиз, кичинекей апчуңду өрчү депчи, бул болбойт да. Мындай апчуну биринчиден сурабаш керек. Ал нерсени эркек ойлош керек. Мен апчум анан шумдук бардыгы өбүш керек деп. Жок. Ушул жактан башталат ба? Эркектер мындай өзүнүн эле менталитет эмеси бар да, мындайчы. Меники бул мындай жүрө берсем болот. Кыз баланыкы биз мындайчы баспа, турба, сүйлөбө, күлбө деп мындай баса беребиз. Тигини болсо наоборот чоңойтобуз да, мындай эркектердичи. Өз атын айтыш керек. Биринчиден, анан кийин анатомияны билиш керек. Кийинкиден уже психологиялык жагы, бул деген өзүнүн мейтиндигин билиш керек. Бул жак болбойт кармаган, мисалы үчүн мен чечинип аткан атам дагы кирбеш керек. Мисалыдычы, 3 жаштан баштап кыз баланы энеси жуундурат, эркек баланы атасы жуундурат. Баняга барсаң, 6 жашта баланы эчте болуп атышпайбы, кээ бирөөчү? Такыр болбойт. Ролдорду туура кабыл алуу болуш керек. Мындай да, жана сиз айтып атпайсызбы, жарым эл каршы болду, жарым эл эме болду депчи. Ошондо ошо за болгондорчу, ошо билим бергенди киргизгендер менин оюмча мындайча айтканда деңгээли мындайча духу жетпей койду да. Анткени алар түшүнүп атса, что керек экенчи, ошо до конца барышып болушу мүмкүн. Анткени баарыбыз эле элден коркот экенбиз да, айткандан коркобуз. Эл түшүнбөйт баары бир. Андан көрө жөн эле коеюн. Жоксо билим берүү система мунун эме болуш керек, авангард болуш керек да, инициатива болуш керек. Алар өзүнүн креслосунан коркуп койду, иши кылып, мындай коркуп койду да, мындай туура эле түшүндүрүш керек да. Мен жыныстык тарбиялоо же болбосо жыныстык образование деген сөз киргизиш керек. Мейли атын башкачалап аталып койгула да. Жыныстык коопсуздук деп койгула. Же болбосо кыз деген эмне, эркек деген эмне деп. Ишил атын башка кылып коюп, анткени деген мындай да, ошо элдин жарым элди эле может за болмок эгерде туура түшүндүрсөкчү. Биз жактан дагы күнөө кетти.
мындай да, бул деген ошо жыныстык тарбиялоо десе, ошо 3 жаштагы болобу, садиктен баштап чем эрте, тем лучше да. Биз жана өбүшкөндү, кучакташканды, жана порно кинодай кылып заниматься эткенди үйрөтөт деп ойлоп атышат да. Мээсине ошол эле жыныстык тарбиялоо десе эле, булар өбүшкөндү, кучакташканды үйрөтөт экен деп эле анан конечно каршы болушат. Эгерде туура түшүндүрсөк, жыныстык деген сөздү деле алып салып башка сөздөр мененчи, аял деген эмне, же болбосо эркек деген эмне, же болбосо айым деген эмне деп ушул башкача атап, бирок ар бир возрастын өзүнүн маалыматы болот да. Мына айтып кеткендей, 3 жашында ким эркек кыз эмне экенин билиш керек. Мындай принцип нижнего белья деген бар да, могу ички көйнөктөн биринчиде кыз болобу, балага болобу түшүндүрүш керек. Сенин трусуңдун алдын, майкаңдын алдын эч ким караганга не имеет права, тийгенге дагы не имеет права. Кроме мамы. Мамаңан башка эч ким тийбейт. Анткени мамасы баары жуунтуш керек да. Даже папаң не имеет права. Өпкөндө өбүшөсүң, мына мисалы бизде модного бар мели өбүшүп шалбырат, калай насильно өптүрө беребиз. Оозуңан никто не имеет права өпкөнгө. Мамасы дагы, атасы дагы уже ооз бул сексуальный орган болуп эсептелет да. Бул жерде өппөш керек. Ладно, өбүш керек болсо бетинен өбүш керек. Анан жөлүнө жана 100 конок болсо 100 менен тең эле мында айтып кетем, сакалы бар, 5 бармак агып аткан менен деле кыз киши болобу, бала каалабаса деген насилияга деген түртүп беребиз да балдарыбызды. Мен өбүш депчи, мен зордукка уже изначально подсознательно чоң киши сени мен өбөм деп атса, сени өптүрүшүң керек деп подсознательно даярдап беребиз да. Ошол кезде ошол сабактарга ошол кирет. Могу өбүшкөн дагы интимдий, жакын эле кишилер менен да. Бетиңен болсо дагы бул жакын эле кишилер менен сен каалаган кишилер менен эле кыла аласың. Каалабасаң, это сенин тандооң. Жок, мен не хочу так здорово WhatsApp. Атаң болобу, байкең болобу, это не имеет права. То есть даже өбүп коеюн, сагынып кеттим деп, өзүнүн атасы, өзүнүн энеси рухсат менен кылыш керек да. Мен мисалда кыздарыман деле рухсат сурайм. Я соскучился, можно поцелуй деп, мен сагынып кеттим деп ошентип, ал өзүнүн денесин өзүнө рухсатсыз тийбегенге мындай программироваться дейт да. Ошондо зомбук. Анан чоңойот, өспүрүм болгондо башка информация. Жана месячный келип калды, жанагы эрекциялар болуп калды, жана полюция ночной жанагы бүтүп мастурбациялар келип болуп алды, подростоктор жаман боло беришет. Ошондой информация. Анан чоңоюп күйөөгө тийгенге, аялаганга жарап калгандан да башкачараак информация. Ошондой да өзүнүн убактысы болот да. 3 жашында эч ким өбүшкөндү же жыныстык катнашты үйрөтөйүн деген жок да. Ошондо туура маалымат берсек, может эл коомубуз туура кабыл алмак. Сиз дагы сабак өтөсүз, ошол Инстаграмдан ар бир окуяга, бир нерселерге кандайдыр бир сабак сыяктуу өтүп турасыз да. Мен мындай да, мен өзүм коом кандай реакция кылат, комментарийде эмне деп жазышат? Мен өзүм жумушум, мен урологмун да, мен операция жакшы көрөм да, мисалы жыныстык орган болобу, башка бөйрөк болобу, ошол операция жасаганды жакшы көрөм. Бирок ошо новостьлерди көрүп барып, айла жок, өзүм деле оюм айтып коеюн деп эле мындай элге үйрөтө баштадым да, мындай ошо новости көрөм, анан кандай мындай болуш керек, хотя бы бир 10-15 кишиге жардам берсем дагы ошонуп турайын деп, анан ошого реакция болуп кичине популярный болуп кеттим окшойт да. Анан албетте көбү мындай туура воспринимать этет. Анан жана инфантилдер бар да, мындайча айтканда. Ошо мен мисал айтам да, зордук жазып аткандар көрүнүп турат. Эми психологически жана комментарийлерден ким экенин билсең болот да. Ошо жаман жасап аткандар өзлөрү соучастниктер, мисал педофилия жөнүндө жазып атамбы? Ошо комменттер жазып аткандар, значит, педофильный опыттары бар да. Алар өзлөрүнү защищать этип мени давить эткенге аракет кылат да, комментарийлер менен. Эми аны түшүнүп турасың, андайга көңүл бурасың же болбосо көңүл бурбайсың дегендейчи. Же болбосо семейный насилие да, когда күйөөсү деген физический болобу, сексуалдык болобу, материальный зордук кылып атса, тоже аябай көп ошого реакция беришти. Анткени чын эле алар үй бүлөсүндө зордук кылышат да. Аны нормалдуу көрүшөт, анан мени болобу ошондо айтып аткан кишилерди давить эткенге аракет кылат да. Биздин үйдө сонун эле турбай баарыбыз жакшы эле жашап атабыз дешет. Мен башка көзгө коюп атам, аялым чыдап эле чай берип эле нормальный балдарын багып атпайбы деп жүрөт да. А бирок ал аял киши ичинде несчастный болуп аткан, же болбосо несчастный мындай да. Итти деле байлап койсоң, ошо чын жыры бактылуу болуп жашап жүрө берет. Чын жырдан нары жашоо бар экенин билбейт да. Ошол болуп атат да, мындай тукум кубалаган насилие болуп атат да. Биз мисалы мамам жөнүндө айтсам аз жаман болот дегендейчи. Мисалы, мамам келиндерге мактана берет да. Мен жайлоодон деген эртең менен 5те туруп алып, баары 100 киши уктап атканда чай пай даярдап монтуп койчумун, анан алар ойгончу, анан чай иччи, анан мен кайра жүрчүмүн, анан кечки 1де мен кайра жатчымын депчи. На самом деле ал мындайча айтканда моральный зордукта жашаганда, келин болуп келген да, анан баары бүт үй бүлө мындайча айтып атканда, келинсиң да, сен никтосуң да, давай жаса деп, мындайча айтканда моральный зордук боло берген да. Анан ал хочет, чтоб келиндер дагы ошондой болгонгочу. Бирок замандын талабы башка да. Ошон келин үйрөтөт, кызы дагы ошондой зордукка барат, анан мындай из поколения в поколение биз тукумубузду зордукка кал, сен ошондой жаман жаша деп подсознательно үйрөтүп атабыз да.
ошону кичине мындай башка бирок жолу. бизде көбүнчө эле ата энелерибиз айтат го, биз мурда жакшы жашачубуз, мурда сонун болчу, мурда ыймандуу болчубуз, мурда сонун болчу, келиндер жакшы болчу, тиги жакшы болчу. Менин оюмча өзүбүздү мактай беребиз коебойчу. Жок, мындай психологияда мондай термин бар, мондай бывшийларды сагына берет го. Илгерки жаман сүйүү, измене болсо да, жаман болгонсо да баары сагына берет. Анткени любой нерсе, киши деген жанагы квадратный метр деген кино көрүңөр беле, педофилия жөнүндө. Ошол смыслы мындай да, бирөө бир кызды 16 же 14 жаштагы кызды кармап алып, бир подвалда атайын үй жасап коюпту да, кичинекей бир 2 квадратный метр эле. Ошол жака тыгып салат. Анан бир где-то 8 жылдайбы зордуктайт да, ошол жерден 8 жылдан чогуу камап коет, келип каласа жыныстык эмелердин проблемаларын чечип кетет, анан ала төрөйт ошол жерденчи. Төрөйт, анан ошо баласы дагы ошол жерден төлөйт, ошо 2 квадратный метрде караңгылыкта төрөлөт да. Анан 8 жашында эптеп качырып ийет. Эми ал дагы жөн эле жата бербейт, планировать этип, эптеп качырып ийет. Анан эми тигини түрмөгө карайт, баары бошоду. Анан могу кичинекей бала ошо 8 жыл жашаган да эмедечи, ошо подвалда 2 квадратный метрде жашаган. Несчастный болот да. Свободада билим мектеп бар, баары бар, бирок несчастный болот. Неге? Анткени ошо подвалды сагынат да. Ошо жерди жакшы жашоо болгон деп ойлойт да. Жакшы жашоо болгон. Бул психологический ошо детствоңду сагынасың да. Анан психологдор мейли сагынып атсаң, анткени несчастный боло берет да. Жүрү деп туран ошо подвалга алып барат да. Бирок ал чоңоюп калган да, уже бир 16-18 жашка чыгып калган. Көрөт, анан ошондо өзүн отпускать этет да. Чилине буякта сагынгандын кереги жок экен, чилине жаман жашач экен деп. Анан ошондон кое берип, анан дальше бактылуу болуп жашап кетет да. Ошо биздин энелер, кайненелер болобу, мамаларыбыз ошо детствосын сагына берет. На самом деле аякта деле рабство болчу да. Советский Союз деген бир рабский өлкө болчу. Эгерде чын эле азыр алып барып салсаң, алар несчастный болуп калат. Жана нанга очередке турган, башка зордуктарды көргүсү келе. Просто аны сагына беришет. На самом деле аякка барса, кайра несчастный болот, ошондо гана түшүнөт да. Бирок убакыт артка келбейт, аны эч качан көрүшпөйт дегендейчи. Алардынчы биздин апаларыбыз, эжелерибиз, кайнелерибиз, алардын учурунда деген алар үчүн норма болчу бул нерсе. Анткени аларга чейин болуп келаткан бул, айтпайм, бул сценарий да. Атайын жашоо оюн деп коет да. Сценарий деген кайталанып келет. Бул бир дискти салып коелу, бир музыка ойной берет. Аны бирөө алып чыкмайынча ал деген айланып кете берет. Качан гана бул музыка мага жаккан жок, бул мага башканы коем дегенге чейин да. Анан булардыкы алар деген ойлонот дагы, ойлонгон дагы эмес. Мисалы үчүн мен жаман нерсе кылып атамбы, же өзүмдүн жан дүйнөм бирдеке болтабы депчи. Ал учурда кандай? Ал учурда деле азыр мисалы үчүн мен региондордо иштеп калдым. Региондордо кандай? Эгерде сенин үйүң болсо, тамак ашың болсо, күйөөң ичпей чекпесе болду. Болду. Сен бактылуусуң. Сен бул жагыңда нерселерди айтканга мына укугуң да жок. Элестеткиле, ошол вакытта айылда мисалы үчүн бирөө деген мен чота жан дүйнөмдө мындай таарынып атам десе айтат, атаңдын башы депчи. То есть ал жакта бул нерсе мындай кабыл алынбайт. Муну эске алышыбыз керек да. Шаарда мейли ал жөнүндө биз ачык сүйлөшө алабыз, интернетте мисалы үчүн ар түрдүү нерселер айтабыз. Бирок реалдуулукта, региондордо, ал учурда биздин ата энебиздин муунда, ал муунда андай нерсе жок болчу, аларга мүмкүнчүлүгү жок болчу. Жана аларды дагы айыптабай, аларды биз мындай түшүнүп кабыл алышыбыз керек. Алардын муундун өзгөчөлүгү болгон. Биздин муун башкача, ооба, биздики деле биз ачык айтабыз, биздики эркиндик бар, сөз эркиндиги бар, биз эмоцияларыбызды таанып баштадык. Бул эң биринчи муунда эмоцияларын таанып баштаган. Бул өтө сонун нерсе. Биз мисалы үчүн бул жагымда таарынып атам, же бул жагымда алсыз болуп атам, же бул жагымда сагынып атам деп биз айтабыз. Аларда ал нерсеге убактысы болгон эмес, аларда 10-15тен бала болосу кактан. Аларда мындай физиологиялык, базалык нерселерден эле уктап, туруп, мисалы үчүн кайра башка баланы кылгандан башка андай убакыт болгон эмес. Жок, анткени муну информационный эмеде түрмөдө жашашчы да. Анткени ушул норма кылып салганда, мындай ушу комнатада барып жасап жүрө берсек, бир 10 жылдан кийин могу жер норма болуп калат бизге. Анан дагы айта кетейин, информационный эме дегенчи, рамка деген биздики мындай жакшы бир эмебиз бар да, традиция бар да, улууларды сыйлоо деген. Ооба, мен мындан эметпейм, кайтпайм, сыйлаш керек. Бирок ошол улууларды сыйлоо деген бул алар айткан нерсени кылуу эмес. Алар эле билген нерсенин баардыгы туура эмес. Ооба, алардын маалыматын угуп коюп, бирок тандоону, чечимди өзүбүз кылышыбыз керек. Алар кылды деп эмне үчүн биз алардын оюна кирип, алар айтканды кылабыз да? Мындай тереңирээк караганда биз деген жоопкерчилик алгыбыз келбейт. Кайненем айтты ошону кылып койдум, же апам айтты ошону кылып койдум деген, же кошуна айтты деген бизге жеңилирээк
мындай жоопкерчилик деген албайбыз да. Бирөө көрүп коебуз. Биз деген жоопкерчилик азыркы учурда да мындай көп байкалат да. Жоопкерчилик кимде? Кудайга беребиз, эми Кудай буйруса, эми Кудай кааласа деп, эми Кудайга ишенген ооба сонун. Бирок жоопкерчиликти да өзүбүзгө алышыбыз керек. Ситуацияга, өлкөгө, адамдарга, башка бирөөгө берип коебуз да, өзүбүзгө алгыбыз келбейт. Менин оюмча өзгөрүү могу тема боюнча вообще качан башталат? Ар бирибиз өзүбүзгө жоопкерчилик алып, өзүбүздөн иштөөнү баштаганда, бирөөдөн эмес. Сексуальный революция кылыш керек ба? Билбейм, аны айта алып Жок, жоопкерчиликтин бири себеби ошо сиздин видеоңуздан көрдүмбү? Жана балдарга айтып атасыз го, сиз айтып атасыңыз беле? Мен что-то кичине эсимден чыгып атат. Кичинекей балдарды биз чоңдорду сизде деп айтабыз го. Сиз деп жүр деп. Тааныбаган кишилер деле сизде депчи. Ошол туура эмес дейт да. Сиз айтып аттыңыз беле? Мен айткам мындай да, тааныбаган киши эгерде мындай жаман мамиле кылып атса, сүйрөп атса, сиз ошо кичинекей балага каалабаган мамиле кылып атса, анда сен деп сүйлөш керек депчи. Анткени сиз дей берсе, бул деген слабый киши да. Ошо насильник деген слабый киши да. Сиз десе, сен мындай власть сезет да, власть десе, психологический власть аны дальше эмете берет. А сен десе, автоматически психологически алып теңелгенин сезет да. Мен менен кичинекей бир шүмшүк нарамдык сүйлөп калды депчи. Анан коомго көңүл бурулат дедим да. Мен мисалы деген бир кызды сүйлөп атсам, сен кимсиң деп мындай сурасам, айланда да сразу көңүл бурат. Кичинекей балам эмне мындай орой сүйлөп атат депчи. Анан мындай сактап калганда келип сураганга мүмкүнчүлүк болот деген маалымат сыяктуу айтып аткам да. Агер сиз дей берсе, эми өзүнүн кызын может ээрчип баратат, может сестренкасын ээрчип баратат деген ой боло берет да. Сен деген боюнча психологияда негизи ар бир клиент келгенде, мисалы үчүн 5 жаштагы болобу, 30 жаштагы болобу, эң башында мен айтам да, мага сен деп кайрыла бер. Анткени бул деген тең мамилесине керек да, мындай бир толкунда болуш керек. Мага анткени сиз десе бул вертикалдуу мамиле болуп калат да, мага мындай өйдөдөн, ылдыйдан өйдөөгө карагандай болупчу. Ошондой эле көбүнчө учурда сен деген бул деген азыркы учурда Z муну деп коет, Z альфа муну бул. Булар өзүн эң мындай чоң өзгөчөлүгү, булар өзүн чоң адамдар менен тең коюшат. Ошондуктан көбүнчө учурда орус тилинде байкайсың, сен деп сүйлөшөт го. Бул нормалдуу көрүнүш, бул мындай сыйлабагандык же мындай жаман бала, бейбаш бала, анан тентек, эгоист эмес. Жок, бул нормалдуу көрүнүш, тескерисинче да. Качан гана бала баардыгы менен өбүшүп, жанагынтип баарын оюнда болуп, ар бири менен учурашып чыккан, ошол норма эмес да. Ошондой баладан мындай бир кооптонуп туруш керек да, анткени бала деген жок деп айтканга үйрөнүш керек. Мен ата-энелерге айтам да, өткүл куракта мисалы үчүн жана агрессиясы көбөйөт да, физиологиялык, психологиялык эме гормоналдык өзгөрүү болгон үчүн. Бала комнатасына кирип, эшигин тарс жаап кирип кеткенде эч качан артынан барып жулкулдап ачпагыла дейм. Анткени ошол кездеги жок деп айтканы кийин баланы коргоп калышы мүмкүн ар түрдүү ситуациядан. Ал өзүнө бир мындай кооптуу нерсе болуп атканда жок деп айтып туруп кирип кирет. А эгерде артынан барып, ач эшикти, сен эмне кирип атасың аяка деп биз ага тескери дагы бир мындай басымдоо жасасак, басым кылыпчы, бала деген өзүн коргогондо ошол жактан эметет. Чоң адам күчтүүрөөк экен, анын статусу күчтүү экен, мен ачышым керек экен депчи. Жок, ачпаш керек. Балам, кызым, качан сен даяр болгондо сүйлөшөлү. Болду. Коп коюш керек. Албетте бул деген эми жана суицидалдык ситуацияларга тиешеси жок да. Бүт жерден эгерде бала өзүнө же мындай айлана чөйрөгө зыян тийгизбесе, анда балага мүмкүнчүлүк бериш керек. Ал ошентип өзүнүн чегин коргойт. Чек коргойт дегенде кантип коргойт? Ооба жаман сөздөр менен коргойт, ооба айтышып коргойт, ооба урушуп коргойт, ооба сөгүнүп коргойт. Мындай бул жакшы сөз менен корголбайт да. Биз деген чекти кантип коргойбуз? Биз агрессия менен коргойбуз. Агрессия жок, чек корголбойт. Ошону биз түшүнбөй атабыз да, мындай чекти коргоо деп айтабыз, бирок ошол эле учурда биз балдарды мындай удобный кылабыз да, бир диван сыяктуу элечи, удобный бала кылабыз. Ал удобный бала деген сизге удобный болгондон кийин башка бирөөгө да удобный болот да. Баланы ыңгайсыз кылыш керек. Ыңгайсыз, өзүнүн оюн айткан, силерди укпаган, ооба, мындай сен кыл десең, мисалы үчүн жок, мен азыр кылбайм деп айткандай кылыш керек да. Эми сөзсүз түрдө чектен чыгып кетпеш керек, такыр эле. Бирок аны ушинтип атып, мындай тарбияга жок эле таптакыр эле мынтип башкача болуп кетпейсизби? Жок, сиз дагы ошо элге окшоп атасыз да. Сиз айткан тарбиянын келип чыккан жыйынтыгын азыр көрүп атпайбызбы? Жок, сиз тандайсыз да. Или уулуңуздун, кызыңыздын коопсуздугу, или сизге кул болгон киши баарыбызга кул да. Манипуляцияга мындай кул да, по большому счету кул. Мен өзүм кызым бар. Анан ошол ситуацияларданчы мен мындай чечимге келдим да. Мен үйгө келген конокко айтам, менин кызымдын бетинен өппөгүлө дейм. То есть мен азыр пока кызым өзү сүйлөп өзүнүн чегин коргогонго чейин мен айтам өппөгүлө.
тийбегиле кызыма ооба бул жакпайт, мындай эмне деген эми бул өзүнүн кызын вакуумда депчи, вакуумда эмес, бул тескерисинче балага эркиндик берүү, кызды кармалап анан жанантип келе калып эле мурдунан чоюп оозунан эметип болбойт андай нерсе. Баланын чегин деген сыйлаш керек, бала билбейт азыр эмне болуп атканынчы. Ошол кичинекей кезден баштап эле башталат да баланыкычы. Чоң кишилер да мынтип берет го, кичинекей кездечи. Ой, бала, чочогуң кесейин деп. Чочогуң кесилди эле деп ушинтип беришет го. Ал манипуляция да, ол ошон үчүн мындай балага коргогонду үйрөтүп койсокчу. Анткени ата-энеси ошо чоң мындай киши ошончо ата-энеси дагы унчукпай коет. Анан балага деген болушкан киши жок экен, мен хрупкиймин, атаным унчукпай койсо, значит мен угушум керек деп, аны деген манипуляцияга жакын киши кылып коебуз да. Керек болсо, мисалы, мага мондайлар жок, ошондой сүйлөгөндөрдү сөгүп го, бир кичинекей балдар сөгүп даже. Үйрөтүп коюшат да, ошол туура да, сөгүйсө эч ким жолобой калат. Анан мен сөгүйсөм эч ким жолобой калат экен деп, анан ошондой ситуация болуп калса, ал сөгүп мындай кутулганга мүмкүнчүлүк болот да. Анан эми айткым келип атты эле, могу негизи ата-эне биз баарыбыз түздөн түз күнөөлүүбүз, балдарыбызды мындай слишком жакшы көрөбүз да, жакшы көрүш керек. Бирок, мисалы 50 жаштагы да балага ата-энесине бала деп коет го. Ошо самостоятельность жок да, ошон үчүн инфантильность да. 50 жаштагы бала дагы аялым мен урушуп атам, же болбосо момундай кылып атам, үй сатып алгым келип атат, мындай. Эмне кылса дагы ата-энеси бар болсо, ошо менен кеңешкедей кылып койгонбуз да. Анан өмүр бою акча берипчи, мисалы Европадан школдон кеткенден кийин миллионер болсо дагы акча практически беришпейт, билесиңер да. А биз болсо инфантиль кылып койгонбуз да, мындай карганга чейин баккангачы. Анан өлүп калгандан кийин эле анан самостоятельно болот. Анан бирок эмки поколениясын дагы ошондой кылат да. Биздеги Европаны бузуклар деп атпайсызбы? Аякта көп жанагындай башка ориентациядагы кишилер көп, тигилер көп, булар көп, там ушундай маалымат. Жок, башка ориентация жөнүндө айтып коеюнчу. Башка ориентация бизде дагы аларда бир 9-10%. Башка ориентация бизде деле ошол. Аларда 9-10, мисалы, моякта 10 отурсак, бирөө башка ориентациядачы, анан ал ачык. Моякта жүрөт, ошон үчүн көп го деп ойлойбуз да. Биз өзү 10 отурабызбы, бирөөбүз, балким ошондойбуз. Просто ал закрытый да. А закрытый болгон эмнеге жаман? Анткени ал партнер таба албайт өзүнө. Анын өзүнүн сексуальный желанияларын бир жерден исполнять этиш керек да. Анан кимге? Башка бирөөгө тийиши, бир бала калышы мүмкүн, токмок жеши мүмкүн. Ошон үчүн жана педофилияга дагы барган болуп атат да. Андай билсең, сага жакпай атса балаңды анын жанына кое бербей койсуң, өзүң жолобой коесуң дегенчи. Не проблема болсо жанында жүрө бересиң. Ошон үчүн ачык коом всегда безопасный. Педофилия деген аяктарда практически жок да. Новостьлерден көрүп жүрөсүңөр го, бир педофильный ситуация болсо, прям дүйнө дөңгүрөйт да. Дүйнө дөңгүрөйт. Анан мындай система защиты аябай чоң да. А бизде наоборот коом катканга аракет кылат да, ошо экенчи. Үй бүлөсү катканга аракет кылат. Мисалы ошол педофильный ситуация болот, үй бүлөсү менен аны коргошот да, ошо педофилдичи. Там взятка береби, бирдеме болуп коргоонго аракет жасак. Аяктан андай педофилден туугандары дагы отказ кылышат да. Андай эле өмүр бою Кыргызстанда, ошо өзүнүн өлкөсүндө жашабагы да мамиле кылышат да. Психологиялык жактан эмнеге байланыштуу, эмнеге коргошот анткени бизде созависимый отношения бул норма да. Бири-бирине байланып калышкан. Ичкен адамды деле биз өмүр бою эле ичиптирбей жанында жүрө беребиз, аны арактан эметип айланыштырып, аялын урган адамды деле баардыгы аралашып жүрө беришет, билишет, бирок эч кимге айтпайт. Анткени созависимый деп коет да, мындай байланышы болгон, бул норма эмес. Патологиялык абалда биз деген ошол нерседен дагы ар бир эле ошондой созависимый мамиледен биздики вторичная выгода деп коет. Ошондой нерсени адам алат. Бул адам билбеши мүмкүн, же билип кылышы мүмкүн. Мисалы үчүн деле күйөөсү аялын урат, сабайт, уруп сабагандан кийин эмне кылат? Эртеси күнү соолугуп же өзүнө келгенден кийин аялына гүл алып келет, мен сени сүйөм, кечирип койчу деп мындай жакшы сөздөрдүн баарын айтат. Анан аял деген ал сөздөрдү укпаган жаны, мен деген ушундайды чыдап койсом, кийин мага ушулар келет экен да, жакшы нерселер депчи, мындай жакшы нерселер деген бул эми мындай патологиялык да. Ал адам деген мындай зыян келтиргенден кийин гана жакшы нерсе берет да. Ошону дагы биздики мындай чоң көйгөйдө адамдар ошого мындай алданып калышат. Аны дагы ата-эне күнөөлүү. Мисалы, биз балдарыбызды урабыз, качан өбөбүз балдарыбыздычы, мындай качан өбөбүз? Ыйлагандан кийин өбөбүз да. То есть уруштук, же болсо бирдеме токмок жеди, же бир жерге жыгылды, ошондон кийин балам деп өбөбүз да. Анан ошон үчүн же болсо бир эмоция, көбүнчө жаман эмоция болот. Мисалы уруп туруп анан өбөбүз, кайра кечирим сурагансыпчы. Анан ал чоңойот да. Чоңойгондо мени качан өбөт, мени жакшы качан көрөт. Мен токмок жегенден кийин же болсо жана абьюзерный күйөө менен токмок жегенден кийин депчи. Ошентип ондой связь болуп калат да, патологический связь болуп калат. Анан ошон үчүн жана Кудайдан жөө качкандарды кыздар оңоюраак сүйүп калат да. Анткени алар наказывать этет.
мисалы хулиган болот, мисалы бандитке окшогон балдарды да жакшы көрөт. Анткени чоккуга коет, анан кучактап коет, там сылап коет, все. Бул ошо кичинекей мамасы менен баласындай связь болуп, жоксо алкаш, токмок жейт. Анын эртеси солгандан кийин, айткандан кийин кайра эметтерет. Ошондой да. Ошону кичинекей да мындай, мисалы мен мисалы жаштарды да билем го, эми кичине жашыраакмын го силерге караганда. Мындай да, биз эле жашпыз деп. Кыздар бар да, кыздар бар. Мындай кыздар бар. Мага мындай эркектер жагат дейт. Мени постоянно мынтип карап турган, үстүмөн мындай басмырлап, то есть басмырлап дебейт, башкарып турган эркек жагат. Мен ошондой эркектин артынан өзүмдү аябай коопсуз сезип, жыргайм. Анан нежный болуп эле мен сен деп артымдан жүргөн подкаблук эркектер мага жакпайт дешет да кээ бир кыздар. Ушундай кыздар көп. Бул эки направление бар да, ошо абьюзерный, анткени ата-энесинин күрөөсү өмүр бою чоккуга коюп жүргөн. Анан мисал папасы дагы строгий болсо, ошо баары бир биринчи сүйүү папасы. Любой кыздын биринчи сүйүүсү эмнеси болсо дагы папасы, шүмшүк педофил болсо дагы папасы да. Ошондой эркекти истейт, ошондой басынтып турган эркекти истейт биринчи. Экинчи жакшы нерсеси все равно мындай аял киши күчтүү эркекти иштейт да, эмнеси болсо дагычы. А күчтүү эркек деген эмне? Кантип показатель? Бул ошо обманный показатель да, мындай сөз менен болобу, же эме менен болобу, басынып турса ошо күчтүү эркек деп мындай көбү ошибка болушат да анан. Эгерде кыз жана айтып атпайсыз, жана мени караган, текшерген депчи, андайлар көп мындай романтизация болуп кеткен биз анткеничи, мындай кинолордон деле мындай бир мындай жана ач дегендер барбы, сабап сага турган, мындай тамек чеккен, бир жака барган, ичкендерди мындай романтизация кылып салган биздечи. Андай нерсе болбойт. Ошол нерсенин көбүнчөсүн ичине алып атпайбы? Тем более азыр бизде виртуалдуу жашоо мындай 50% болуп калды да, жашообуздунчу, мындай калп айтпасамчы. Ошого да көп нерсе романтизация болуп кеткен да. Мындай психологиялык коңгуроо деп коет. Ошол нерселерди билиш керек. Ар бир айым, ар бир эркек деле зомбулукка кабылганчы, айымдар деле деп айта албайбыз да бизчи. Бул адам деген сабаганга чейин, сексуалдык зордук көрсөткөнгө чейин көптөгөн баскычтар болот. Бул деген каяктан башталат, Бул эффект эме абалында болбосо эле да. Каяктан башталат? Мен чалганда ал, каякта жүрөсүң? Эшикке баспа, шым кий, боёнбо, 6-дан кийин чыкпа, иштебе деген мындай бир сигналдар болот да, сөздөрчү. Мындай чекте ал деген текшерип көрөт. Муну жутат бекен бул нерсеничи, мындай кылат бекен, же кылбайт бекен деп текшерип көрөт. Анан ошол жерден мисалы үчүн көрүп атасыңар да, мындай подружкалар менен жолукпа деп атат, жигитиң да. Ошол жактан ачык сүйлөш керек. Карасаң мен бул деген мага жакпайт атат. Бул менин досторум, мен алар менен жолугам. Эгерде сага бул нерсе жакпаса, эгерде экөөбүз бул жактан келишпесек, анда давай депчи мындай кой бергенге мындай эме болуш керек да, мындай даяр болуш керек. Адам түшүнүш керек, бул нерсе кайталанбайт депчи. Мейли бир жолу эметип коем, мунун характери ушундай дейбиз го бизчи, характери ушундай. Бул нервный болуп алыптыр, жумуштан чарчап келди, ичип алыптыр, чегип алыптыр, анан тияктан бирөө урушуп кетиптир, апасы мындай кылды, тигиндей кылды деп эле бизге мындай өзүбүз эле оправдывание кыла беребиз да. Мисалы үчүн эме деген бар да, треугольник Карпмана деп коет да. Бул жакта агрессор, жертва, анан кийин куткаруучу болот, спасательчи. Ошол эле треугольникте биз деген өзүбүз эле айланып жүрө беребиз. Мисалы үчүн күйөөсү аялын сабады дейли, же болбосо апасы баласын сабады, кошунасы милиция чакырып келди. Милиция келгенде эмне болот? Ошол эле жертва кайра актап баштайт. Жок, бул деген мен өзүм тилим менен кетирип салдым, мен өзүм жеткиздим ошого деп, жертва кайра деген эме болуп калат да, куткаруучуга айланып кетет. А тиги агрессор болсо кайра эле жертва болуп калат. Түшүнүп атасыңар, бул деген бир оюн сыяктуу эле, дайыма бир мындай ролдор алмашып берет. Бул дагы инфантилизмде ошо мээси мындай бул дагы билим берүү системасына киргизсек, ушуну дагы жанагы сексуальный воспитание киргизип коюшту. Бул абьюзер да, бул психологический насильниктер. Бизде көп кыргыз эли мындай эркектери мындай слабый киши абьюзер болот да. Слабый киши мисалы эркекке күчүн чыгара албайт, өзү менен тең, өзүнүн веси болобу, мындай качествосун тең менен күчүн чыгара албайт. Аял киши оңой да, мындай аял кишинин үстүнө власть кылып алат да, мындай. Алар аябай жакшы ухаживать этишет, между прочим, чын эле мындай эркек болуп, мындай сүйдүргөндү билишет да. Бирок алтын айтканда эме кичинеден разведка жасайт да. Бир жолу бирдемени запрещать этет, бир экинчи жолу муну кылат, үчүнчү жолу акырын көтөнгө чаап көрөт, төртүнчү жолу бетке чабат деген, бешинчи жолу уже өлтүргөнгө чейин барышы мүмкүн да. Бул тонкий игра да. Булну дагы жана сексуальный воспитание дейби, же болбосо айым менен эркектин мамилеси деген ошондой сабактарга, ошондой моральный насилие дагы бул зордук да. Моральный зордук дагы зордук, ошолорго киргизип койсок болот. Менде мондай суроо болот да, мисалы
Бизде көп үй бүлөлөр бар го, ошол үй бүлөлөрдү биз аябай жакшы үй бүлөдөй сезиле берет да бизге мындай коомгочу. Мисалы атасы, апасы отурат да, анан балдар тендек кылып атат да. Анан апасы айтса укпай атат, анан азыр атаңар келет, өкмө түзөт десе баары түп-түз болуп ушунтип калган. Атасы келатканда түм эле баардык жерлер тазаланып, жыйналып, түп-түз болуп калышат го. Ошол үй бүлөдө даже апасы айтат да, мына көрүңөр биз сонунбуз депчи. Атасы да мына грозный кирип келип. Сизде үй бүлөңүз кандай? Сиз ушундай эмессизби? Сиздердин үй бүлөңүздөрдө мындай салт кандай дейм да? Мен профессиональный подкаблучникмин. Жок, бизде мен аялым деле образованный, бирок дефекттери бар да, мен байкасам обязательно замечание кылам да. Мисалы бир кызым менен беседа кылып аттыр да, бир кызым кичине нарушение кылып коюптур. Анан сен кызсың, жаман кыз болсоң сени күйө албай коет, сени эч ким карабай коет депчи. Ошол жерден мен лавить этип калдым, аялым менен беседа кылдым. Күйөөгө тийиш керек деген ценность вообще жоготчу жашоосунан депчи. Ал эмне экенин даже билбесин дедим да. Биз күйөө үчүн муну воспитывать этип атабыз. Азыртан ошон үчүн жакшы кыз болуш керек. Өзү үчүн жакшы болуш керек деп ошондой проблемалар бар да. Эми биз эме кылып турабыз. Анан ошол дагы бар да. Азыр атаңа айтам депчи. Мен ант беш керек, анткени мен аялым ант беш керек, анткени мен эң защищать эткен, эң түшүнгөн киши болушум керек да кызымачы. Кызым наоборот, мен атама айтам деп аялымды коркутса жарашат да. Анткени мен защищать этишим керек да, мага баарын айтыш керек. Менден коркуп турса, ал бирдеме болсо айтпай коюшум мүмкүн, коркот да анткени. Папам наказывать этет деп коркутуш мүмкүн. Назир Айтбековдагы постторундачы комменттер келип атат го. Ошондо жазып атат го, мен эч кимге айткан эмесмин. Мен 6 жашымда. Жок, ошо туура эмес. Мен эң жакын дос болушум керек. Мен да кызыма керек болсо мындай подружкадай мамиле кылышым керек да. Ошол аял кишилерде эми аял кишилерде аларга сөз жок дегендей. Ошо өзүнүн күчү жетпей калып кээде ошентип эткен, ал туура эмес да негизи мен. Бул деген өтө чоң проблема. Атасы башкача мамиле кылып, апасы башкача мамиле кылганчы. Бул өтө чоң көрүнбөгөн проблема да. Анткени тарбияда, биз тарбия эмне дейбиз? Тарбияда бир стиль болуш керек. Ата эненин ортосунда бир стиль болуш керек. Атасы катуу кармап, апасы жумшак кармап же тескерисинче болбош керек. Мисалы үчүн апасы эмне кызы менен сүйлөшөт, баласы менен сүйлөшөт, тарбиялаганга аракет кылат, атасы келип эмне кылат? Бүгүн уктабай эле койсун мен келгенде. Болду. Шоколаддарды алып келет, берет, чипс алып келет, гамбургер алып берет. Болбойт такыр. Ата эне ортосунда сүйлөшүү болуш керек. Экөө сүйлөшүү болуш керек. Мен консультацияга келгенде дагы айтам да, атасы менен келгиле дейм. Апасы келген айтам, үчөөңөр чогуу келгиле дейм. Анткени болбойт. Ата деген ойлойт да, анткени бул оңой. Мындайчы, жакшы нерсе берип койсо бала сени жакшы жаңы эле көрөт, жакшы көрөт сеничи. Негизи тарбияда дайыма эле жакшы боло бербейт. Ал жакта кээ бир учурда бала таарынат сага, бала сени жаман көрөт. Баланы урушуш керекпиз? Мындай көтөнгө чабыш керекпи? Жок, көтөнгө чабуу боюнча мен такыр каршымын. Ар түрдүү ситуациялар болот, бирок урганга болбойт. Анткени биринчиден бала бул биздин теңибиз эмес. Бала биз чапканды көтөрө албайт. Көтөнгө чапканда деле эмне? Кээ бир учурда мен биринчи билим боюнча медициналык билим бар. Канча учурда мындай позвоночный сындыра чапканга чейин болгон да. Трещина кетип, анткени биздин чапканыбыз баланын ден соолугу, баланын мындай денеси үчүн бул оор болушу мүмкүн. Баланы чапкан эмес, бала менен сүйлөшүш керек. Ооба, сүйлөшкөн өтө көп убакытты талап кылат. Кечки нервиң кетет, убактың кетет, ресурстарың баары кетет. Биздин коомдо ага мындай жетишпей калышы мүмкүн да, кыйкырып салган да оңоюраак да. Эгерде айтат элем ата энелерге, эгерде жетпей атсаңар, такыр бала түшүнбөй атат, ыйлап атат. 10 мүнөт чыгып тургула, кухняга баргыла, кофе ичкиле, эс алгыла, бетиңерди жуугула, кетип калгыла ал жактан. Кичине ойлонуп, өзүңөргө келип, анан кайра келгиле. Ато баланын жанында тура берсең, сөзсүз түрдө мындай чабып же эме аффект состояниясына барганга жедин болуп калат да. Жана тарбия боюнча бир стиль болуш керек ата энедечи. Экөө сүйлөшө болуш керек. Биз деген бала төрөлгөндөн кийин мындай стилди тандабай, биз үй бүлө курганда тандашыбыз керек да. Эмне кылабыз кийин келечектеги балдарыбызга депчи. Мындай бала төрөлгөндөн кийин мындай метод проб ошибок болбош керек. Ага чейин ойлонуп ошол нерсени бөлө алыш керек. Мындай кандай болот, эмне кылып тарбиялайбыз экөөбүз деп. Мен кинолордо барго, психологко барышып, мынтип жатып сүйлөшөт го. Бизде андай такыр эле жок го. Негизи ошондой болуш керек окшойт. Кушеткада жатканбы? Жок, эми мындай психологко барып сүйлөшүп турганчы. Жок, кушеткада жаткан бул психоанализ, бул бул психотерапияга кирет да. Жок, негизи эле сүйлөшүү жөнүндө айтып атат да. Бизде ошо культура жок да, психолог кайрылган культура жок да. Менин оюмча, мисалы психологический мен деле кээ бир нерседен помощь оказывать этем да, мисалы сексологический, бирок аябай көп убакытты талап кылат да. Мисалы минимум 1 саат убакытты талап кылат. Мен 1 саатты андан көрө бир операция жасап мага
материально өзүмө морально болгондо да чемалардын кошмары. Мен сизге мындай суроо бермек атат. Сиздин пациенттериңиз кимдер? Мисалы, азыркы кыргыз коомунда ошо эркектерди биз күнөөлөп атпайбызбы? Эркектер эмне менен урушат ошол? Эркектер эми мындай да, жардамчым айткандай, мага жыныстык проблемалар менен келе беришет да, анан жардамчым айтат, эркектердин баары эле жыныстык проблема болбой калгандай көрүнө берет депчи. Мага көбүнчө ошондойлор келет да, ошондойлор келет. Эми урологический башка проблема, эми жыныстык жөнүндө сүйлөшсөк, ошо жыныстык проблемалар менен келет. Бирок дагы мындай эме барбы? Эркектердин жыныстык проблемаларына аялдары кайрылышат да. Аялдары эркектерине жалып атса, эркектер мындай или баары бербей эле кайдыгерки мамиле кылабы, аялдар менин күйөөм мындай болуп атат деп көп пайызы ошондой болуп келет да. Анан аял кишилер да кайрылат, мен мисалы, сексуалдык жактан проблема болуп атам, тудум сундам болуп атам деп, анан жана психологический помощь дагы сурап келишет да, жана мен абьюзер бирдеме жөнүндө кинолор, видеолор чыгарып атпайм, менин күйөөм ушундай болуп атат, сиз айткандай болуп атат, эмне кылам, ажырашайм же ажырашпайм деп, жана ажырашчу эле ситуация экен кээ бирде, бирок эми ажыраш деп эч качан совет бербейсиң, бул өзүңдүн чечимиң, бирок сен абьюзер менен жашап атасың деп эле айтам да. Анан бул канча травма аласың, анан кийин эмне болосуң, бул жок канча жыл еще чыдай аласың, Кудай билет деп мындай өзүң чечесиң деп эле коем да. Бирок андайларды эле чече берсе болот, аны мен чечкенге мүмкүнчүлүгүм, бирок убакыт жок да, чын эле. Алар менен психологдордун кантип нервтери жетет билбейм, аны чыдаш кыйын да мындайча. Көп эле чоң адамдардын негизи психологический проблемасы бала кезинен башталат, Бала кезде бир нерсе болсо, ошол дайыма берип турат го. Эме деп айтат го, жана биз баардыгыбыз балалыктанбыз депчи. Все мы из детства депчи. Сөз түрдө балалыкта баардык нерсе 80% информация биздики балалык учурда болот экен да. Эми алтын айтып атпайбы, 3 жаш депчи, 3 жаш мындай критический возраст, даже 2 жашта ойлойм. 2 жаштан 7 жашка чейин фундаментибиз курулат да. Фундаментибиз кандай курулуп калса, анан калганы чатырын, стенасын алмаштыра берсек, бирок фундаментти алмаштырыш кыйын да. Ошон үчүн ошо 3 жаш менен, максимум, наверное, 7 жашка чейин бул фундамент да. Ошол жактагы информациялар жакшы кирет да, ошол фундамент коюп. Байкасаңар, жана чоң атасы, чоң энеси менен көп общаться эткендер акылдуу балдар болушат да. Анткени чоң аталар, чоң энелер мындай чыдамдуураак болот да. Ата энеси деген жаш үйлөнүп алышат, сүйлөшкөнгө убакыты жок, башка көзгө койгулап жашай беришет да. Чоң атасы, чоң энеси менен багылып калган, жоксо садикке барып калган да, очень важно. Мындай более-менее успешныйлар болушат да, ошолор более-менее мындай деңгээли чоңураак, анткени фундамент жакшы коюлуп калган да. Бул образование эмес, бул деген билимди мээсине коюп алган эмес, бул бешке окуган эмес. Бул адамгерчиликтин бир стержени, мындай кандай түшүндүрсө болот, мындай именно характери ошо 3-7 жашта формироваться этет да. Андан кийин жөн эле мындай жалбырактарды чогултмай да, кооз болосуң же кооз эмес болосуң дегендей. Мен сиздерден сурагым келип атат да, биздин коомго кандай диагноз коесуздар? Анан биздин азыр коомубуз немени ооруп атат, диагноз эмне? Андан кантип айыгышыбыз керек? Эмне кылышыбыз керек? Эмне оору деп айтса, мен мындай божомолдор менен өзүмдүн практикамда бул деген жоопкерчилиги жок. Жоктук. Биз жоопкерчиликти өзүбүзгө албайбыз. Ишти ар бирибиз өзүбүздүн ишибизди кылбай бирөөнүн ишин кылабыз. Андан үчүнчүсү бул деген мындай нарцисс немеси бар да, биздикичи бир мындай оорусу бар окшойт да. Анткени баардыгыбыз мен билем, мен өзүм психологмун, өзүм врачмын, өзүм политикмин, даже столго отурсаң деле баардыгын чечип коюшат го мындайчы. Бирдеке нерсени билбеген нерсе баардык адамдар эле билет. Ошол нерселерди, көйгөйдү чечиш үчүн, ошо оорунучу кабыл алыш керек биринчи. Эме недавно бир 10-15 күн эле Германияга барып келдим. Бир Петер Алкин деген мугалимим бар да. Миллионер киши да. Өзү всемирно известный врач. Анын 2 баласы бар, 1 кызы, 1 баласы бар экен. Ошо кызы конокко чакырды. Кызы официант болуп иштейт экен, официантка болуп. Баласы бир спорт залда жана штангалар жууп иштейт экен да. Миллионер эптиги мындай евровый миллионер да. Акча вообще бербейт экен. Анан кийин чын эле акчадан кыйналып аткан, балдар кыйналып аткан экен да, көрүнүп турат да, мындай скромно конокко чакырып депчи. Миллионер десе мен куртка чакырат экен деп ойлодум да. Анан сурадым да өзүнчө, мындай акчаңыз деле бар, уже пенсионерсиз, мындай жардам бербейсизби, тудум десем, жок, жардам берсем мен аларга проблема кылам дейт да. Мен өлүп калсам, пожалуйста, наследствомду алышат, экөө бөлүп алышат. Бирок мен тирүү кезимде буларды мен воспитывать этишим керек. А воспитанием булардын самостоятельности деп түшүндүрдү да. Сиз кандай диагноз коесуз? Эми менчи мындай да, мен алтынай бөлбөй атпайбы, коомду жалпы карап атпайбы, бирок коомдо ким жоопкерчиликтүү?
коомдо аял менен эркекти кошсокчу, эркек киши да депутаттардын 90% эркек. Биздин коомдо жана лица принимающий решение деп коет го, жакшы бир должностьто отурган, который чечимди кыла алган, ошо мин образование болобу, мин культура болобу, ошол чечимди кылып бүт эркектер. Значит, коом эркектердин колунда. А эркектер бизде инфантил болуп атышат да. Инфантил деген сөздү билип атасыз да? Мындай мээлери жана кичинекей баладай болуп атат. Анан аялдар менен тең таймашып атат да. Эми менин оюмча экөө тең, бирок мында айтышканы ошо жарашпай атат да. Мен аялым мынтып атат, аял киши мынтып атат, мен мынтып атам дегенчи мындайча айтканда аябай инфантил болуп атышат да. Анан негизи мындай ошо коомго да биздин эркектердин коому болуп калбадыбы, анткени должностун баарын эркектер захват кылып алганбыз. Политика кылсак, аял кишилерге биз жакшы мамиле кылалык, аял кишилерге биз условия создавать этип берек, ошо балдарды баары бир аял киши воспитывать этет да. 90% акылды ошо фундаментти 3 жашта турат, 3-тен 7 жашка чейин эркек киши практически общениясы жок. Ошон үчүн фундаментти бир аял киши куруп берет да, будущий коомгочу. Ошон үчүн аялдын билимдик деңгээлин биз көтөрүшүбүз керек да. Вообще эле коомдун билимдик деңгээлин көтөрүш керек болот. Анын эң проблема ошо биздики кичине инфантилдин коом болуп атат да. Көбүнчө эркектер, аялдар более бышканда, мындайда эркектерди карасаң, карганга чейин эле бала да, аял киши мындай күйөөгө тийгенден кийин бүттү, кызын унутушат. Аялдар более самостоятельный да, более эрте жетишет. А эркекти сүзүн инфантил кылып биз чоңойтуп алганбыз да. Ошол көйгөйлөрдүн баардыгы болот атпайбы? Үй бүлөнү мындай пландаш керек. Үйлөнгөндөн кийин эмес, үйлөнгөнгө чейин мамиле куруп атканда анан 3 нерсе бар да. Жөнөкөй сөз менен расчет керек да. Расчет деген эмне мени күйгүш керек да, бул жак эле эмес, бул жак анткени расчет десе жана акчаны эле деп ойлоп атат да, мына рассчитывать керек. Бул мага здоровый балдар жазсам болот. Бул мени угнетать этпейт. Бул будущем жакшы бир кесипкөй киши болот. Акчасы в данный момент бар болсо андан дагы жакшы деген макал бар го, тиги кыз кезинде баары жакшы, жаман аял кайдан чыкты дегенде билинбей калсачы. Ал деген манипуляция, ал деген эркектер, жаман эркектер ойлоп тапкан макал каптар. Мындай да. Үй бүлөнү пландап атканда 3 нерсеге көңүл буруш керек. Жаш үй бүлө мындай жаңы сүйлөшүп аткан балдарга, кыздарга айтар элем да. Бул деген биринчиден баалуулуктар, өтө маанилүү. Баалуулуктарыңар мындай окшош болуш керек. Мында противоположность притягивается дейт го, андай эмес. Окшошту тандайт. Противоположностьтер мындай карама каршылар өзүнө тартпайт. Тартканда эмне болот? Конфликт болот, ажырашуу болот. Мындай алар бактылуу болуп жашай албайт. Окшош тандайт. Анан окшош эмне? Баалуулуктар окшош болуш керек. 100% эмес, бирок окшошураак болуш керек да. Ажырашуу дагы нормалдуу нерсе болуш керекпи? Ситуацияга жараша, ал жактан ар бир ажырашуу өзүнүн ситуациясы болот. Менин оюм бар. Ажырашуу бул нормалдуу нерсе. Чыдап жашаган бул нормально да. Зомбулукта эгерде зомбулукту алып атсак, сөзсүз түрдө. Бирок деген ошон үчүн алтын айтып аткандай расчет керек да. Жөн эле мындай бүгүн видео чыгарам. Күйөөгө тийиш самоцель кылып алсаңар, анда ажырашканга мүмкүн жок. Ошону самоцель кылбай, расчет сиз жана видео чыгарбасыз, аялдагы акчаны жакшы көрөт. Аял жакшы көргөн, акчаны жакшы көргөн аялдар дегенчи. Жакшы көрүш керек аял киши, акчаны жакшы көрүш керек. Могул жактачы мына айтып атпаймынбы, 3 баалуулук депчи, бүтүп коеюнчу. Баалуулуктар окшош болуш керек. Экинчиден бул секс жаатында окшош болуш керек. Мындай бири-биринен жагыш керек. Үчүнчүсү бул деген быт деп коет да, идиш аяк. Ошол жаатынан мындай окшошураак болуш керек. 3 сферадан эгерде ошол адам менен мындай келишип атсаң, анда макул. Эгерде ушул жактан бирөөсүнөн келишпесең, анда кыйыныраак болот жашоочу. Ошону биз түшүнүшүбүз керек. Буга тийсем же буну алсам, мага кыйыныраак болот депчи. Бир менин көөгө тийиш керек. Анан кыз мындай мен көөгө тийиш керек дейт. Кыз менен эме? То есть анан ал кантип билет? Жок, мындай да. Сиз айтсаңыз, анан мен айтайын. Бул тема деген мындай да. Авир деген бул кыздыкты айтып атпайбызбы? Кыздык бул жана биздин денебиздеги мындай соединительный ткань деп коет да, ошол эле эмес да. Бул адамдын руханий, физикалык, менталдык, психикалык ден соолугу болуп атпайбы? Ар түрдүү ситуация болуп калат. Мисалы, зордук болуп калышы мүмкүн, кээ бирөө мисалы үчүн ал кыздыгы жок төрөлүшү мүмкүн. Же болбосо жөн гана өзү каалоосу менен башка адам менен мисалы үчүн мамиле курушу мүмкүн ага чейинчи. Анан кыздык үчүн деп эле болбойт менин оюмчачы. Бул кыздык дегенден сырткары биз ойлонушубуз керек, тереңирээкчи. Бул сыртында эле болуп атпайбы? Мисалы үчүн кыз болгон адамдын баардыгы эле жакшы болбойт. Ал сонун болуп, анан укмуш болуп кетпейт. Ал кыздык деген мындай показатель эмес да, главныйчы. Ооба, мен каршымын аргюмент жата бергенгечи, бирок
жоопкерчилик алышыбыз керекпиз өзүбүздүн денебизгечи. Мындай кандай учурда биз дегенде кандай оорулар жугат экенин билишибиз керек, боюнда болуп калыш деген мындай жоопкерчилик болуш керек. Ошонун баарын эске алып, анан кийин сенин төшөктөгү каның эле болуп атпайбы, бул кыздыктагы эмес да, кан да кепчи. Көбүнчөсүнүн кан чыкпаганын да элдер билбейт да. Бул нормалдуу нерсе. Эгерде айтат элем да кыздаргачы, эгерде сиз сүйлөшкөн жигит же күйөөгө тие турган мырза сен кыз болсоң эле алам деп атса, ага тийбей эле койгула. Мындай ачык эле андай адамга тийгенде жыргабайсың. Мындай сен кыздыгыңды эле эске алып аткан адамды жыргатпайт да. Сиздердин учурда кандай эле? Сиздердин учурда ушундай бар болчу? Жок, биздин учурда да азыр деле бар, бирок мен кичине элге караганда башкачараакмын. Ошон үчүн мен даже мындай деп ойлойм да, наоборот, кыздыкты билбейм эми, кыздык бар болсо жакшы, жок болсо деле нормальный, бирок мен ойлойм, биринчи эркекке тийбеш керек депчи. Бирок аябай көп эркек менен, аябай көп дегенде болот, ишил көп эле ар кайсы түрүлүү эркектер менен минимум сүйлөшүп көрүш керек, мамиле түзүп, свиданияларга барып көрүш керек. Анан ошондо сен ээлегенди үйрөнөсүң да, аял киши ээлегенди үйрөнөт. А то бир эле эркек менен сүйлөшсө, калганы кандай экенин кандай билесиң? Мага өзүңдүкүн табышың керек да. Анан деген эмне, биринчи жолкан эле өзүңдүкү болбой калышы мүмкүн да. Ошон үчүн көп эркек менен сүйлөшүп көрүш керек, свиданияга барып көрүш керек. Өбүшпөй, кучакташпай эле койсун, жагып атса өбүшүп, кучакташып деле көрсүн. Бирок ошого эле тие калбасын да. Кээде эми чыдабай кетип, может кызыкты дагы жоготуп ийиши мүмкүн, аны трагедия кылбаш керек. Дагы тандап көрүш керек. То есть өзүңдүкүн таппайынча тийбеш керек. Анан могу биринчи эркекти карап алып эле сүйүп калып, мен кыздыгымды жоготуп эле тийип алайын деген бул дагы ката деп ойлойм. Абийир деген экөө бир эмес. Экөө синоним эмес. Даже проститутка жакшы аял болуп берет, эгерде өзүнүкүн бири-бирин табышкан болсочу. Кыздык деген бул деген биздики эмне функциясы, эң башкы функциясы бул бизди мындай инфекциядан коргоо, мындай негизи аялдын кишиндечи эмне үчүн берилген? Же эркекке мындай абийирде берилген эмес да бул. Мындай табиятта андай нерсе жок да, бирөө үчүн сен абийирдүү бол депчи. Жок, абийир эмес, бул деген сенин мындай жакшы билимдүү, жакшы үй бүлөдөн кийин ата-энеңдин көзү эмес сенин кыздыгыңчы. Бул кыздык бул деген физиологиялык. Ал деген сени ар түрдүү оорудан, боюңда болуп калуудан сактайт. Ошо ревнивый болуп атпайбы? Биздин дагы айтып атпайбы, инфантильный. Башка бирөө менен болуп койду, значит ал ошону эздей берет, ал ошону сагына берет, может аныкы чоң болчу, может ал жакшыраак болчу деп эле проблема кыла беришет. Кыздык деген бул негизи мындай эркек киши менен мындай контакт болбогондук, мындай руханий жактан бир мындай тазалык дегендей бир белги болот да. Мындай жок, кыздык закомплексованный эркектерге мындай эгер закомплексованный эркекке тийгиңер келсе, айткандай бир проблема болчу эркекке тийгиңер келсе, анда кыздыңарды сактап тийе бергиле. Эми мындай сактабай кой деген дагы болбойт, эми бул по ситуация да. Эгерде чилде сүйүп атса, чилде ошондой ситуация болуп калса, муну трагедия кылбаш керек да, кыздыкты жоготуп ийсе. Трагедия кылбаш керек. Эркек үчүн эмес, өзү үчүн. Слишком. Коомду биз эми мына сиздердин айтымыңыздар боюнча инфантильный бир начар жоопкерчиликти албаган коом болот турбуз. Биз эми анын ар кандай жагын талкууладык, мына зордук зомбулуктан баштап азыр эң аягы кыздык маселесине чейин келдик. Демек ушунун баары бири-бирине байланыштуу. Ушунун баары бизде бир кандайдыр көйгөй жаратып атат азыркы коомдочу. Эмне кылабыз биз эми? Али жок сүйлөшүп туралы, ушинтип элге бир маалымат берип туралы, сиздер да берип туруңуздар. Анан буюрса акырындан биздин коом өзгөрүп, кандайдыр бир жакшы жактарга жетебиз деп ойлойм. Достор, ушу менен биздин подкаст аягына чыкты. Биз менен болгонуңуздарга чоң рахмат. Подписацияны басып жазылыңыздар, комментарий калтырыңыздар. Чоң рахмат. Сиздерге келип бергениңиздерге дагы чоң рахмат. Чакырганыңыздарга чоң рахмат.